Саламатсыздар. Бүгін біз мұрынқы сабақтарыбызды улантабыз. WordPress'те сайт түзүүнү үйрөнө беребиз. Бүгін біз бір жөнөкөй сайттын проектісин баштайлы. Интернеттен мындай bir сайт табылды. Монтаж сайдинга деген сайт экен. Бұл bir сайдингти орнотуп берүүчү фирманын баракчасы. Биринчи бети мына ушундай экен. Монтаж сайдинга деген заголовогу бар, анан тексти бар, анан кнопкасы бар. Экинчи бети преимущества деген жери бар экен. Ал жерде решаем проблемы, скорость работы, создаем срок, профессионализм деген пиктограммалары бар экен. Ошонун ичинде да бир информациялары бар. Андан кийин наши услуги деген бети бар экен. Ал жерде мындай сиздер көрүп тургандай текст бар экен. Анан эң акыркы бетинде наши работы деп бир анча-мынча примерлер бар экен. Акыркысы эмес, акыркысы отзывы экен. Ушул жерде контактный данныйлары бар экен. Мына карап көрсөк, ушул 4 беттен турган сайтты түзүп көрөлү. Значит, бул жерде мына биринчи бетинде бир сүрөт турат. Экинчи бетинде экинчи, үчүнчү сүрөтү мына 3 сүрөт экен негизинен. Бул жерде ошол эле сүрөттөр экен. Демек, биз ушундай сүрөттөрдү азыр интернеттен таап коелу. Азыр Google Chrome'го киребиз. Google Chrome'дон мынтип жазып көрөлү. Картинки эмес, фото дейли. Фото монтаж сайдинга. Биз азыр атайын камдабагандан кийин мындай интернеттен эле таап алалы. Атак өзүңөрдүн бир чын эле бир проектиңер болсо да, ошо реалдуу сүрөттөрдү тартып, ошолорду колдонуш керек болот. Могу фотолордун ичинен азыр керектүүсүн карап көрөлү. Мына кирдик. Сайдинг жакшы көрүнгөн жерлер, мисалы кайсы сүрөттөр, ошону азыр табабыз. Ушулардан мисалы үчүн могу сүрөттү качать этип алалы. Мына оң кнопканы басып, сохранить картинку как дейт. D дискасына мен мисалы үчүн бир папка ачайын дагы. Ошоңго жаңы папка түзөйүн. Мисалы үчүн фотолор, монтаж сайдинга, фото деген папка түзөйүн дагы. Ошого сактай берейин. Мына биринчи сүрөтүм, муну атын өзгөртүп коеюн. Биринчи сүрөтүм дейин. Так, андан кийин да башка сүрөттөрдү карап көрөлү. Мисалы үчүн могуну кылып коелу. Жөн эле пример үчүн дигиндеги сүрөттөрдү таппайт болушубуз керек, жанакы мен көрсөткөн. Ошон үчүн жөн эле мисал үчүн бул экинчи сүрөтүбүз болсун, ошол жерге эле сактадык. И дагы бир жакшыраак сүрөттөн могу жерди могуну алып коелу, мисалы үчүн. Үчүнчү сүрөт деп коелу. Мына 3 сүрөт биз папкабызга жыйнап алдык. Муну жаап салалы. Эми биз болочокто жасай турган сайтыбыздын папкасын түзүп алалы. Биз эмне кылабыз? C дискасына киребиз. OS panel же Open server папкасынын ичине киребиз. Domains ичине кирип, болочокто түзө турган сайтыбыз жайгаша турган папканы түзүп алалы. Мына мен новая папканы кылдым дагы, атын сайдинг деп коеюн. Англисче
siding жосы эмне дейлик, car site деп коелу. Бул каракол сайдинг кейжи деп атап коелу. Кийин болочоктогу сайтыбыздын аты ушундай болсун деп коелу. Ичинде ошол сайтыбызга керектүү нерселердин баары жайгашат. Ушу жерге азыр эле алып келе берсек болот. Мына бул жерге мен дагы бир папка түзөйүн, ичинде фото деп коеюн. Фото. И ушул папканын ичине азыр мен жанакы интернеттен сактаган монтаж сайдинге фото 3 фотомду мынакей ошол жака копировать этип, C дискасына OS panel, domains, фото деген папкамы алып келип салып кой. Мына бул жерде 3 бизге керектүү фотобуз бар. Демек, биз ушу car site kg деген сайтты түзгөн атабыз. Open сервердин ичине, domains папкасынын ичине жайгаштырып койдук. Ушул жерде бүт информациябыз болот дейли. Эми эмне кылабыз? Эми биз open серверди жүктөйбүз. Мынакей менин рабочий столумда турат. Мына желекче пайда болду ылдый жакта. Иштей элек. Мен желекчени басам дагы аны запустить дейм. Желекчебиз разрешить. Желекчебиз жашыл болуп калды. Кайра кирем дагы. Эми эмне кылабыз? Эми ошо болочоктогу сайтыбызга биз база данных түзүшүбүз керек. Анын үчүн настройкасын бир карап коелу. Настройкабызда модулдардын ичинде баары биз тандагандар бар экен. Биз эми база данных түзүш үчүн дополнительныйга киребиз. Дополнительден PHP Maya деминге киребиз дагы. Разрешить. Орус тили бияк. Root ошо бойдон калды. Авторизацияны бастык. Бияктан создать базу данных кнопкасын басдык. Болочоктогу биздин сайтыбыздын база данныхын деле ошол сайттын атына жараша коюп коелу. Значит, бул сайтына car site дейли, кейжиси жок, биякта базанын эле аты и создать деп мынакей жазып койдум. Биягын сол жагын карасак, мына car site түзүлдү. Бияктан чыгып коебуз эми. Ошол папкага WordPress'ти орнотушубуз керек. Анын үчүн мен WordPress'im бар мурун жазып койгон жерди табамын. Дистер. Мына WordPress деп жазып коюп турмун. Ушул WordPress'ин ичиндеги бардык 20 файлды тең копировать этем. Жанакы OS panelге, Open серверге барам, domainsке барам дагы car сайттын ичине ушунун аякта фото деген папкам турат. Ошонун жанына эле жана WordPress'тин баарын мынакей көчүрүп келем. Эми ушул car site кейжиге мен WordPress'ти орнотушум керек. Анан WordPress аркылуу ушул car site'ти ачам. Эми WordPress'ти орнотолу Google Chrome'да ачабыз. Адрестик сапчага, мына үстү жагына строкага биздин сайтыбыздын атын жазабыз. Сайт car site.kg жаздык. Эчтеке чыккан жок. Демек, бизде open серверибиз иштей элек. Ошон үчүн мен Google Chrome'ду сворачивать этем дагы. Open серверибиз иштебей калыптыр. Желекче чыкты. Запустить кылдым. База данныхты уже түзгөнбүз. Эми кайра Google Chrome'ду ачып, обновление кылып коеюн car site'ти. Мына WordPress тин орнотуу терезеси чыкты. Бул жерде эми биз эмнени кылабыз? Сайттын атын биз азырынча жаза туралы, кийин өзгөртүп коебуз. Монтаж
сайдинга дейли дагы. Имя пользовательде мен сайт жок, жанагы сайттын атындай да болчу, кар сайт деп коелу, кар сайт. Биякта аябай оор пароль берилип атат. Ошон үчүн биз бул жерге оңой парольду кылып койсок болот. Бул жерге жөн эле 1 2 3 деп коелу дагы. Разрешить использование слова пароляга галочка коюп коелу. Анан өзүбүз иштеген электрон почтачынын атын жазып коелу. Мынакей эми установить WordPress деген кнопканы басабыз. Имя пользователя кар сайт. Сохранение кылбай эле коеюн, силер кылып койсоңор болот. Эми мынакей WordPress установлен успешно дейт. Вайттини басабыз. Бул жерге эми имя пользователь биз деген кар сайт дедик. Эсиңиздерде кар сайт. Паролюбуз 1 2 3 эле. Вайттини басабыз. И биз мынакей ошол кар сайт KG сайтына WordPress орнотуп, ошонун админ панелине кирдик. Ушул жерден эми ошо кар сайт деген сайтыбызды шаблон боюнча, жана башында көрсөткөн шаблон боюнча түзө баштайбыз. Эскерте кетчү нерсе, эгер WordPress'ти өзүңөрдүн жана кар сайтка орнотууда проблема болсо, анда WordPress'ти как установить WordPress деген биздин мурунку видео сабагыбызга кирип карап жасай берсеңиздер болот. Эми биздин болочоктогу сайтыбызга тема орнотушубуз керек. Бирок темадан мурун келгиле настройканын ичине кирип, общийни басып, биздин болочоктогу сайтыбыздын настройкаларын карап коелу. Жана биз монтаж сайдинга дегенбиз, кала берсин. Краткое описание муну өзгөртүп койсок болот. Краткое описаниясын мынтип койсок болот. Каракол сайдинг фирма деп койсок болот. Же болбосо фирманын алдына жазалы дагы. Фирма каракол сайдинг деп коелу. Калгандары ушундай кала турсун. Можендердин сайтынын тилин өзгөртсөңөр болот. Ушундай сактап кое туралы. Окей. Эми биз биздин сайтыбызга тема орнотордон мурун көрүп коелучу. Кошумча вкладкадан бул жерден жанакы кар сайт сайт кандай? Мынакей. По умолчанию биздин кар сайт кейжибиз ушундай тема орноптур. Мына привет мир деп турат, үстү жагы кара, монтаж сайдинга деп турат. Пример страницы. Асты жагында привет мир деп турат. Демек, ушул тема орнотулуптур. Биз кайра WordPress өттүк дагы башка теманы тандайбыз. Мисалы үчүн внешний вид, тема дейбиз. И бул жерде мына ушул темалар орноп туруптур. Мына могу тема бизде азыр биринчиси по умолчанию. И жаңы тема кошолу, добавитти бастык. И ушул жерден темалардын ичинен келгиле могу hello деген теманы орнотолу. Бул тема менен иштеш үчүн бизге Elementor деген плагин керек болот. Азыр биз орнотолу. Установить. Бастык. Мына установлено деген жазуу чыкты. И ушул теманы биздин сайтка кар сайт кейжиге активизация кылдык. Активировать кнопкасын басабыз. Мына биринчи орунга эми hello деген темабыз туруп калды.
калган темаларды алып салсак болот. Мынакей, муну билебиз баарыбыз. Алып салдык. Муну бастым. Удалить менен алып салдым. И дагы бир тема могу турат. Бастык ал теманы. Удалитти бастык. Окейди бастык. Мына азыр бизде бир эле тема калды. Могу карап көрсөңүздөр, команда элементтер дейт. Значит, бул теманы өзгөртүп, көбөйтүп, жакшыртуу үчүн бизге элементтер плагини керек экен. Жоксо могу жерде турат. Мына карасаңар, E деген значок hello'нун үстүндө. Бул элементтер плагини менен жасалат деген сөз. Эми биз элементтер плагинин орнотконго киришели. Келгиле, эми ушул тема сайтыбызга орнодубу, ошону карап көрөлү. Коңшу вкладкага өтөбүз дагы. Мурунку ушул тема болчу. Мынакей турат жанакы бойдон. Обновление кылып койсок, мына жанакы hello деген жаңы тандаган темабыз орноптур. Пока ушул жазуулар бар. Монтаж сайдинга, фирма Каракол сайдинг, привет мир жана башкалар. Кайра WordPress'ке өтөлү дагы. Эми элементтер плагинин биздин сайтка орнотолу. Ал үчүн плагин командасын басабыз. Бул жерде ошо азыр бизде орногон мына Aximet anti-spam и Hello Dolly бар экен. Биз элементтерди кошолу. Добавить новый кнопкасын басабыз. Могу поисковый строкага элементтер деп жазабыз. Англисче элементор деп жаздык. Мына издеп атат. Азыр издеп атат. Мына тапты. Элементтер могу белгиси боюнча билип атабыз. Дагы эмнелер бар экен? Могул плагин бизге керек болот. Essential add-ons деген плагин экөөнү азыр орнотолу. Демек, элементтерге установить дейбиз. Ал орноп жатат. Орноду. Экинчисин Essential add-ons'ту орнотолу. Орноду. Андан тышкары биз могу жерге поисковыйга бизге дагы бир плагин керек болот. Ал контакт форм жети дейли. Аны издеп атат. Мына могул. Муну дагы орнотолу. Биякта это плагин не будет работать с вашим текущим версией WordPress. И пожалуйста, обновите WordPress, затем узнаете больше. Так, обновление. WordPress обновление кылыш керек экен. Бизде обновлениени көрөлү азыр. Обновление. Мынакей бастым. Бул жерде обновить до версии 6.3 деп турат. Силерде да ушундай болушу мүмкүн. Ошон үчүн могу кнопканы басып койсок болот. Контакт форм 7де мына WordPress обновление кылгыла же PHP'ни өзгөрткүлө деп атат. WordPress обновление кылдык, а PHP эмне проблемасы бар экен көрөлчү. Силерде да ушундай болушу мүмкүн. Бастым и бул жерде жазылып турат. Бул элементтер жана контакт форм 7ге 7.4 өйдө дейт. Демек, биз Open серверге киребиз. Може настройка, билесиңер, настройкага кирдик дагы. 7.4 коюп коелу. Сохранить кылалы. Перезапущен будет сервер дейт. Закрыть кылдык, разрешить, закрыть кылдык. Разрешить доступ кылдык. Закрыть кылдык. И перезапустить дагы бир жолу кылып коелу. Мынакей перезапуск кылдык. Эми артка бардык дагы. Азыр WordPress үстүнөн обновление кнопкасын бастык. Установка пока невозможна дейт. Кайра контакт форм 7-ни издетели. Тапты.
Пока установка невозможна. Обновить WordPress деп атат. Шоны басалы. Жана кылганбыз, бирок кайрылы сурап атат. Мына до версии 6.3 бастык. Обновлениябыз бүтө элек экен, ошону күтүп туралы. Мынакей обновление болуп атат. Мына обновление WordPress бүткөндөн кийин ушундай чыгып калат экен. Силерде баары нормально эле болушу мүмкүн, бүт плагиндер орноп калышы мүмкүн. Эгер орнобой калса, ушинтип обновление кылабыз. Эми плагинге баралы. Кайра добавить новыйды кылалы дагы. Жана бизде контакт форм жетибиз бар болчу. Контакт форм жети болчу. Жаздык. Мына могу болчу. Эми мына чыгып калды, көрдүңөрбү? Установить кнопкасы. Шуну басабыз. Бул 3-чү плагинибиз. Биздин сайтка орнотуп аткан орношун күтүп турабыз. 3 плагинди тең орноттук. Келгиле плагинди басалы. Азыр ошо плагиндердин тизмеси чыгат. Мына бизде ошондо контакт форм жети орноту, Elementor, Essential Add-ons бар. Hello Dolly бизге кереги жок. Муну удалять этели. Окей. И дагы эмне кайсы кереги жок. Калгандары мо Aximet Antini дагы удалять этип салалы. Бизде ошо керектүү эле плагиндер калсын. Ошондо бизде мына 3 плагинибиз калды. Силерде дагы ушу үчөөнөн башка болуп калса, азыркыдай кылып өчүрүп салгыла. Эми бул плагиндердин баарын бөлөлү дагы, баарын бир активизация кылып коелу. Активировать дели дагы, применить. Азыр ушу плагиндер биздин сайтка иштей баштайт. Мына шагтары кетип атат. Биринчиси кетти. Далени басабыз. Могу жерде ар кандай настройкалар чыкты. Ушу жерде бир карап көрөлү. Баары эле включенный экен. Баары эле включенный. Посмотреть всени карап көрөлүчү. Дагы эмнелер бар экен. Контакт форм жети бизге керек болот. Ошон үчүн ушуну включать этип коелу. Жана айтпадык беле керек деп. Далени басабыз. Pro бул платный версиялар, ошон үчүн муну кылбай эле далени баса беребиз. Далени баса беребиз. И далени басабыз. Муну нет спасибо деп коелу. И мына поздравляю дейт. Силер бүт баары активизация болду дейт. Келе жөн эле текшерип көрөлү. Кайра плагиндерге баралы. Плагиндерге баралы да карап көрсөк, баарында мына активировать деген неактивный болуп калган. Демек 3 плагин тең бизде орногон. Биз өзүбүздүн car site кейжиге керектүү плагиндерди орнотуп алдык.